Assalamu алейкум, туғандар. Аллах ахвалды сұрашпай, іштерді сұрашпай, тоғыта тұрған тема қотайын. Мынау Москва Самарада болған авариядан 18 қырғызстандық бордошторубуз қаза болды да отат, оор жаракат алгандардағы бар да отат. Эгерде ким ошол жака барыш керек болуп аткан болсо, срочно барыш керек болуп аткан болсо, бензиними куюп берсе, мен барып ошол жакта жакындарына жеткизип, документтерин бүтүрүп Кыргызстанга жөнөтө турам болсо жөнөтүшүп, кайра Москвага алып келемин бекер. Бирок бензиними куюп берсе, айтып коеюн, мына видеолорду көргөндөн кийин мен колуман келген жардам кылайын деп өзүм ушундай видео жөнөтүшкө туура келди. Мүмкүн болушунча ушул видеону башка группаларга таратып койгула. Эгерде кимдин жакындары ошол жерде болуп, ошол аварияда болгондор болсо, жакыныма барышым керек эле, документ турлап Кыргызстанга алып кетишим керек эле дегендер болсо, муктаж болгондор болсо, чалыңыздар, алып барып келемин. Мага 4 эле адам батат. 4 эле адам батат. Бир аркага 3 адам батат, алдыга 1 адам. 4 адам өзүм менен 5 болот. Бензиними барып келишке куюп берсеңиздер чогулуп, мен алып барып келемин, Кудай кааласа. Кудай кааласа азыркы мүнөттөн, азыркы убакыттан баштап мен даярмын жолго чыкканга. Өзүмдүн жеген ичкеними өзүмдүн чөнтөгүмдөн төлөймүн. Только барыш келишке бензин куюп берсеңиздер, бекер алып барып, бекер алып келемин. Мындай жөн эле барып ошол жерди көрүп келейин дедим эле, эмне болгон деген ойлор менен чалбагыла. Сөзсүз баягындай жакыны, бир тууган өлгөндөр болсо, Москвадан барышым керек эле дегендер болсо, чогулгула. Бир адам, 2 адам эмес, 3-4 адам болуп чогулгула, алып барып келейин. Колуман келген жардам ушул. Просто ушул видеону көргөндөн кийин мен жөн өзүмда иштеп, өзүмү тынч кармай албадым, ушундай чечимге келдим. Менин номерим 8977 394 37 38. Мал номери звонок кылсаңыздар болот, менин номерим болот ушул. Группаларга таркатып койгула. Колуман келген жардам кылгым келди бир туугандарымачы. Бирок бирин дагы тааныбайм, бирок алып барып келгим келди. Срочно таркатып койгула ушул видеону. Ушул видеону. Москва, Самара жол кырсыгы катталды туугандар. Кыргыз элим, бардыгыңыздарга сабыр тилейм. Спринтер үлгүсүндөгү машина. Москва, Самара жолунда 808 километринде. Бүгүнкү число 21.08.2022 жыл. Спринтер үлгүсүндөгү машина 17 кыргыз жаранını границага алып чыгып жатып, жол кырсыгы катталган. Дагы бир жол айтам. 808 километринде Пенза, Сызран аралыгынын орто ченинде ориентир. Ошондуктан бардыгыңыздарга туугандар, сабыр тилеп кетебиз. Менин 2 таанышым бар эле. Азыр тирүү чыккандар да болуп атат арасында. Ушундай КамАЗ үлгүсүнүн ортосунда калып кеткен чоң спринтер үлгүсүндөгү машина. Кыргыз жарандары, кыргыз туугандар, ушу туугандарыңыздарды табышка жардам кылыңыздар. Бири-бириңиздерге жөнөтүп, кыргыз аял карындаштар дагы, эжелер дагы бар болчу, эркек кишилер. Ушул машинаны чыгарган киши дагы аракет кылып, сиздерге ким звонок кылган, ошол аркылуу бардык группаларга таркатып, бул жердештерибиздин туугандарды табайлы, туугандарыны.